Салам достор. Эгерде силердин Facebook аккаунтуңар бар болсо, бирок качан ачылганын билбей жатсаңар, анда бул видео сизге сөзсүз түрдө жардам берет деген ойдомун. Facebook аккаунтуңуздун ачылганына 2 жыл болуп калса, анда сиз кошумча жума сайын $5 чейин тапсаңыз болот. Бул деген бекер акча тартип планыңызга кеңири жетет. Анда эмесе кеттик достор. Ал үчүн менюну басабыз дагы биз качан ачылганын аныкташыбыз үчүн настройки и конфиденциальность деп турат. Ушуну басабыз. Андан соң настройки дегенди басабыз. Ылдый жылабыз дагы достор. Ылдый жылып туруп ваша информация на Facebook. Просмотреть мои информации деп турат. Ушуну басабыз. Дагы ылдый жылабыз дагы информация профиля деп турат. Ушуну басабыз. Ушуну басканда сиздин аккаунтуңуз качан ачылганы бул жерде көрүнүп турат. 9 февраль 2018 жылы ачылыптыр. Эң жакшы. Эми биз логин паролдорубузду билиш үчүн ушул эле менюдан настройки дегенге киребиз дагы достор. Личная информация деп турат. Личная информация. Ушуга киребиз. Ушуга кирип туруп, мына жерде данные контакта деп турат. Ушуну басабыз. Данные контактабызда телефон номер турат. И электронный адрес жок экен бул жерде. Бул жерге добавить электронный адрес деп туруп, электронный адресибизди бул жерге киргизебиз достор. Ал үчүн мынакей электронный адрес дегенди басабыз дагы. Электронный адресибизди жазабыз. Электронный адресибизди туура жазабыз достор. Жазгандан кийин текшеребиз туура. Бул жерге Facebook паролубузду жазабыз. Так, добавить дегенди басабыз. Пароль жазгандан кийин сохранить кылабыз. Добавьте дополнительный. Бул аккаунт уже башка жакта, башка немеде Facebookка туташтырылган дейт. Башка аккаунт туташтыргыла деп атат да. Ал үчүн биз туташтырылбаган жаңы аккаунтту бул жака киргизебиз. Мынакей достор, жаңы электронный адрес жаздым. Добавить электронный адрес дегенди басабыз. Мынакей баскандан кийин буну подтвердить кылышыбыз керек. Ал үчүн мына подтвердить дегенди басабыз. Подтвердить дегенди басканыбызда биздин ушул электронный адресибизге код келет да. Ушул кодду биз бул жака жазышыбыз керек. Ал үчүн биз ушул почтабызга киребиз. Мынакей Gmail почтага киребиз дагы. Жаңыла келген почтаны бул жака оңдойм дагы. Мынакей Facebook добавлен новый электронный адрес. Подтвердить деп турат, достор. Мына подтвердить деген басабыз. Подтвердить деп бастык. На содержание найдено дейби. Текшерип көрөлү достор. Кайра эле менюга киребиз. Настройки нет, бул башка. Ушул жерден азыркы немеге киришибиз керек да, Facebook'убузгачы учурда кирип аткан. Facebook'a кириш керек. Мынакей достор, учурда кирип аткан почта, Facebook'a бул жактан кирип койдум. Эми мен кайра башынан подтвердить дегенди басайын. Подтвердить. Не подтвердить деген басылбай атат. Мынакей достор, подтвердить дегенди бастык. Facebook'a кирип, мындай болуп готово деп чыгат, көрдүңүздөр. Продолжить дегенди басып коебуз.
Мынакей баары туура болду. Эми достор, бул жагы туура болду. Эми биз бул немени имя фамилияны өзгөртөм. Себеби баягындай башка жактан да кээде бул Facebook'тан неме сурайт да, подтверждение личности сурайт. Ошондой проблема болуп калбаш үчүн мен азыр бул аты жөндөрдү бул жерде анкетаны өзгөртөмүн. Кааласак ушул жерлерди өзгөртүп алсак болот. Кааласак өзгөртпөй эле ошол ойдон таштап кое бериңиздер. Бул менин 3-чү аккаунтум болгондуктан баардыгын эле өзүмө каттабай буну башка адамга каттаймын азыр. Мынакей достор, өзгөртүп сохранить дегенди сөзсүз түрдө басабыз. Өзүбүз кандай аты жөнүбүздү өзгөрткөн болсок, бул жерге сохранить дегенди сөзсүз түрдө басыңыздар шашпастан. Так, имя өзгөрүлбөй калыптыр. Мынакей достор, өзгөртүп койдум. Главный да сүрөттү да өзгөртөйүн. Установить как фото профиля деген басып коюп туруп. Эми достор, биз Facebook арендага бериш үчүн сөзсүз түрдө друзьябыз 100дөн кем эмес болуш керек. Менде азыркы учурда 50 друзья турат. Ошондуктан найти друзей дегенди басабыз дагы достор. Биз ушул жактан чыккан друзьяларга добавить дегенди басып беребиз. Басып 10-15-20 минутта уже результатын көрсөк болот да. Друзьябыз көбөйүп калат. Мындай кылып басып коебуз достор. Анан кийин карасаңыздар эле друзьяңыздар көбөйүп калат. Добавить деген басып кете бересиздер. Зерикпестен 100 минимум дегенде 100 друзья болсо эле жарайт да. Ошол Facebook аккаунтту арендага берип жума сайын $5 чейин же болбосо айына $20, башкача айтканда күнүнө $0,7 төлөп берет. Бул деген бекер акча таптак эч нерсе кылбайсыздар, только рекламный кабинет создавать этип бересиздер. Ал жактан мындай жаман нерселер чыгарылбайт, уяттуу нерселер чыгарылбайт, только баягындай фирменный компаниялар, жарнак, жаңы чыккан товарлар, ошолор гана жарнама болуп кетет да. Мисалы үчүн YouTube'ду көрүп атканда деле чыгат го, ар кандай сразу чыгып кетет го, ар кандай немелер, рекламалар чыгат да. Анан биз пропустить дегенди басып туруп улантып кинобузду көрө беребиз го. Ошондой немелер, рекламалар кетет да достор. Эч кандай мындай жаман нерсе, эч нерсе чыкпайт. Мен иштегениме бир айдан бери мага төлөп атат. Ошондуктан эч коркпостон эле бул мүмкүнчүлүктү пайдаланыңыздар. Эң чоң компания. Мына 62 друзья болду достор. Сүрөттөрдөн 10-15 сүрөт болуш керек. 10-15 публикация болуш керек. Друзья 62 болду учурда. Ошо 100дөн ашкандан кийин уже мына описанияга, видеонун описаниясына коюп коем, кайсыл группадан кирип маалымат алсаңыз болот. Жана ошондой эле кайсыл ссылканы басканда арендага берилет. Арендага берүү видеосу дагы бар каналымда достор, карасаңыздар болот. Азыр описанияга дагы аны дагы жазып коемун. Сиздерге ушундай эч жактан изилдеп отурбай эле баардыгын даяр кылып жайгаштырып коемун.